Eğer adam büröge kapı olup kalıp 3 gün saqtap jüre berse, rak oorusuna alıp kelет eкен da. Rak menen ooruganda dizildep kösө köpçülük bürödөргө kapı болгон кишилер экен. Adam kapı olup geçirбей жüre берсең, анда көп ооруга жолугат экенсиң да. Ошого 3 күндөн ашык капа кылып жүргөн болбойт. Бүт ошол оорugandарды караса, ошол бüröge тарынган, geçirбей жүргөн, kapı olup жүргөндөрдөн пайда болот экен да. Изилдеп чыгып турушун, илим изилдөө бар экен. Ошо сүннөт бекерден сүннөт эмес да. Мен эч капы болбойм таксырым. Мени мечиттен кууп чыккандарга деле капы болгон эмесмин. Анткени бул жашоо пайгамбардын тарыхы ушундай, тартиби ошондой. Ыйман жол тартиби ошондой. Баарына жакпайсың. Анан экинчи бир нерсеси, мен ошо кылып аткан нерсем Кудай үчүн кылып аткан кызмат үчүн көрүп атам деп, ошондон рахат алам кайра. Эгерде мага көп андай сөздөр башка болот, кеде ушундай түрткөндөр бар, андан рахат алам. Анткени мен пайгамбардын жолунда экем деп ошону мен түшүнөм, урматтуу бир тууганым. Экинчиден, биз билгенди, сиз билгенди тиги адам биз алдагандай кылбайт эле. Үчүнчүдөн, ал деле кыргыз, мен деле кыргыз, анын одон мага жумшак эле туюлат. Мен деле өзүм одон адаммын. Эч бир болуп кеткен жерим жок.